Кутман кечиңиз менен угарман. Сиз Азаттыктын 21 апрелдеги кечки радио берүүлөрүн уга баштадыңыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиул алып барам. Бүгүнкү ороз айтыңыздар маарек болсун. Алдыдагы жарым саатта. Президент Жапаров Латын арбине өтүүгө азырынча эрте экенин билдирди. Бүтүндөй дүйнө бүгүнкү күндө жана IT технологиянын өнүгүшү, дүйнөлүк билимге интеграция болуу үчүн биз латын графикасына өтүшүбүз керек да. Ал арада Бишкектеги жол кырсыгында жабыркаган балдардын саны 24-кө жетти. Баардыгы стабилдүү, реанимацияда 3 бала өзүнө келди. Бир бала акыбалы оор болуп турат, бирок укутчу жок. Алдыда ушул жана башка эл аралык темалар тууралуу дагы баяндарды уга аласыз, биздин толкунда болуңуз. Алгач дүйнөдөгү жана өлкөдөгү соңку жаңылыктарды Эленора Бешенбек кызынан уксак. Рахмат, саламатсызбы угарман. Бишкектен Манас аба майданына бараткан жолдогу кырсыкта жаратылган балдардын саны 24-кө жетти жана бирөөнүн абалы оор. Бул тууралуу Бишкектеги номер 3 балдар ооруканасынын башкы дарыгери Акылбек Мананов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында дагы 4 бала оорукананын нейрохирургия бөлүмүнө кайрылган. Экөөнүн абалы жакшы болгону үчүн үйүнө жөнөтүлгөн. Кырсык 20 апрелде болгон жана аэропортту көздөй бараткан жолдо автобус менен кичи автобуска кагылышкан. Социалдык тармактарга тараган видеодон кырсыкка кабылган автобус кызматтык экенин көрүүгө болот. Билим берүү министрлиги жол кырсыгына кабылган автобустун ичинде Сокулуктагы Атбаш мектеп лицейинин башталгыч класстарынын окуучулары болгонун билдирген. Орус армиясы Киев шаарына шахет дрондор менен чабуул жасады. Украинанын абадан коргонуу күчтөрү 21 апрелде эртең менен 8 шахет дрону атып түшүрүлгөнүн билдирди. Алдын ала маалыматтарга караганда кол салуудан жабыркагандар жана кыйроолор болгон жок. Бул соңку 1 айдан бери Киевке жасалган алгачкы чабуул болуп калды. Бийлик шаарга чабуулдардын кайра жанданышын орус аскерлери ирандык дрондордун жаңы партиясын алганы менен байланыштырды. Орусия 21 апрелден тартып Кыргызстандан сүт азыктарын ташып келүүгө тыюу салды. Россельхознадзор мекемесинин сайтындагы расмий маалыматта мындай чечим Кыргызстандагы сүт фермалары жана сүт чогулткан жайлар текшерилгенден кийин кабыл алынганы жазылган. Анда сапатты жана коопсуздукту караган органдардын иши натыйжалуу эместиги аныкталды деп белгиленген. Кыргыз ишканаларында чийки зат кайдан алынарын аныктаган система жоктугу көрсөтүлгөн. Кыргыз өкмөтү буга байланыштуу азырынча комментарий бере элек. Ушул айдын башында Орусия кыргызстандык Тойбоз компаниясынын колбасасынан чучкунун ДНКсы табылганын билдирип, кыргызстандык ветеринардык көзөмөл кызматтарынын ишин чабал деп багалаган. Тойбоз компаниясы дооматты четке каккан. Ага чейин февралда Москва кыргыз балыктарынан зыяндуу заттар табылганын кабарлаган. Европа парламенти орусиялык оппозициячыл саясатчы Владимир Карамурзага чыгарылган сот өкүмүн айыптаган, Москвадан анын бошотулушун талап кылган резолюция кабыл алды. Документте чечимдин саясий өңүтү бар экени жана ал тез арада эч кандай шартсыз бошотулушу керектиги жазылган. Ушул эле резолюцияда депутаттар орусиялык оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный баштаган саясий туткундар абактан бошотулбай жатканын сындаган. Карамурзаны 17 апрелде сот 25 жылга эркинен ажыраткан. Ага мамлекетке чыккынчылык кылган, орус армиясы тууралуу жалган маалымат тараткан деген өңдүү бир катар айыптар коюлган. Саясатчы өзүнө тагылган күнөөнү мойнуна алган эмес. Президент Садыр Жапаров өзүнүн администрациясынын сот жана прокуратура органдары менен өз ара аракеттенүү бөлүмүнүн башчысы Бекбосун Абсатаровду кызматтан алды. Анын ордуна Нурлан Сулайманкуловду дайындады. Расмий маалыматта бөлүм башчы эмне себептен алмашканы жазылган эмес. Абсатаров бул кызматка былтыр сентябрда дайындалган, ага чейин Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасынын 1-орун басары болуп турган. Абсатаров ошондо атайын кызматка 10 жылдык тыныгуудан кийин кайтып келген. Садыр Жапаров 2021 жылы атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев баштаган 4 адамга генерал-майор намын ыйгарган, жана алардын арасында Абсатаров дагы болгон. Ал президенттин атайын кызматтагы ишеничтүү адамдарынын бири экени айтылып келген. Былтыр Тимиров Лайв каналы Абсатаров менен Садыр Жапаровдун байланышы тууралуу иликтөө жарыялаган. Анда расмий бийлик өкүлдөрү комментарий берген эмес. 21 апрелде Кыргызстанда Орозо айт майрамы белгиленди. Өлкөдөгү бардык мечиттерде майрамдык айт намазы окулду. Мусулмандар эң көп чогулган айт намазы Бишкектин эски аянтында өттү. Ага президент Садыр Жапаров баштаган өлкө жетекчилери катышты. Садыр Жапаров Орозо айтка карата куттуктоосунда ал өлкөгө береке, тынчтык жана өнүгүү, ал эми кыргызстандыктарга сабырдуулук, биримдик, бейпилдик кааларын билдирди. Орозо айт мусулмандардын маанилүү майрамдарынын бири. Латвияда парламент жеңиш күнүн майрамдоого тыюу салды. Сейм буга байланыштуу мыйзам долбоорун шашылыш кабыл алды. Аталган документ коомдун бөлүнүшүн, согушту, аскердик агрессияны, тоталитаризмди жана зомбулукту даңазалоону болтурбоо үчүн кабыл алынганы айтылды.
Мыйзамга ылайык Латвияда 9 жана 10 майда таңкы саат 7ге чейин пиротехникалык каражаттарды колдонууга тыюу салынат. Коомдук жайларда майрамдык жана оюн зоок иш-чараларын, жүрүштөрдү, чогулуштарды жана пикеттерди өткөрүүгө болбойт. Ошол эле учурда бул күнү Украина эли менен тилектештикти билдирген жана Украинадагы орус агрессиясынын натыйжасында азап чегип курман болгондорду эскерүү иш-чараларын өткөрүүгө уруксат берилет. СССР Латвияны 1940-жылы күч менен каратып алып, союз ураганга чейин Латвияда социалисттик режим өкүм сүргөн. Рахмат, Эленора Бейшенбек кызы айтып берген жаңылыктарды Азаттык Чекит.org сайтынан дагы таап окусаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. 24 апрелге чейин абанын температурасынын жогорулашына жана күтүлүп жаткан жаан-чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда Бишкек-Ош автоунаа жолундагы Төө ашуу, Алабел ашууларында, Чышкан Капчыгайында, Каракол, Эңилчек автоунаа жолунун 45-50 чакырымдарында жана Чоң ашуу ашуусунда, Барскон Акшыйрак автоунаа жолундагы Сөөк ашуусунда кар түшүүсү күтүлөт. Жолдор тайгак болуп муздоңот, автоунаалардын ортосундагы 500 метр аралык сакталышы керек. 22 мартка караган түнү Ысык-Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Чүй, Ош, Жалал Абад облустарынын тоолуу райондорунда жаан, бийик тоолуу райондорунда кар жаашы мүмкүн. Күндүз Ысык-Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан, бийик тоолуу райондорунда кар жаайт. Калган аймактарда жаан-чачын болбойт. Бийик тоолуу райондордо жолдор тоңголок тайгак болот. Түштүк-чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге чейин жетет. Ал эми батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9 метрден айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 2-7, күндүз 16-21, Талас өрөөнүндө түнкүсүн 16, түнкүсүн 1-6, күндүз 15-20 градусту түзөт. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 4-9, күндүз 22-27 градуска чейин жогорулайт. Ысык-Көл облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 11-16 градус болот. Нарын облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 13-18 градус. Бишкекте жаан жаабайт, түштүк-чыгыштан шамал согуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 3-5, күндүз 18-20 градус жылы болот. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиул алып барып жатам. Эми кеңири баяндарга келсек. 20 апрелде президент Садыр Жапаров мамлекеттик тил жана тил саясаты улуттук комиссиясынын төрагасы Каныбек Осмоналиевди кабыл алып, кыргыз тилинин абалы, аны өнүктүрүү, колдонуу боюнча пикир алышты. Жолугушууда мамлекет башчысы Осмоналиевди кыргыз тилин латын алфавитине өткөрүү жөнүндө аңдабай айтылган сөздөрдөн карманууга чакырды. Коомчулукта басма сөздө көтөрүлүп келаткан латын арабине өтүү Кыргызстанда эмне себептен мындай кызуу реакцияларды жаратат? Кириллица менен латын арабинин кайсынысы кыргыз тилине жакын? Теманы Кубат Отурбаев улантат. Мамлекет башчысынын басма сөз кызматы кабарлагандай, президент Садыр Жапаров Каныбек Осмоналиевге мындай деген пикирин айткан. Кыргыз тилинин латинцага өтүүсү тууралуу сөз кылууга азырынча эрте. Кириллицадагы мамлекеттик тилди талаптагыдай сабаттуу деңгээлде билүүсүн камсыз кылмайынча латын алфавитине өтүү тууралуу сөз да болушу мүмкүн эмес. Азыр бул боюнча маселе жок. Мамлекеттик тилди өнүктүрүүнү кириллицада улантуу керек. Президент мамлекеттик тилди колдоо, сактоо жана өнүктүрүү мамлекеттик саясаттын маанилүү багыттарынын бири деп белгилеген. 19 апрелде Жогорку кеңеште суроолорго жооп берип жатып Каныбек Осмоналиев, эгер депутаттар жана президент саясий чечим кабыл алса латын арабине өтүүгө окумуштуулар, коомчулук даяр деген жообун айткан болчу. Кирилл арабинен латын тамгасына өтүүнүн бир катар аспектилери бар. Анын саясий жагы, кете турган каражат өлчөмү, билим берүүгө таасири, улуттун өзүн өзү таануусуна таасири тиеби же жокпу деген суроо бул иштин оңой жараян эместигинен кабар берет. Биздин тарых коомунун жетекчиси, эксперт Чоробек Сааданбек латын арабине өтүү идеясы жакшы болгону менен аны турмушка ашыруу азырынча реалдуу эмес деген пикирде. Идея катары туура, бирок Кыргызстан азыр ишке ашыра албай турган нерсе. Билбейбиз дегенде биз азыркы кейирлик тура берет, колдонула берет, бирок ошол учурда параллелдүү түрдө колдонула болот деп ошол латын арабинин киргизип бүтүн колдонууга берсек болот да. Бул жерде ошол латын арабине өткөн өзбек тилинде коңшу өлкөлөрдүн тажрыйбасына карап көрсөк болот. Ошол үчүн Өзбекстан илгери баштаган, улуу муундагылар көп болгондуктан акта кийинlik басымдуу болот да. Ошондо мындайча айтканда, керек кылымда Өзбекстан менен ошончолук саясий эрки, экономикалык мүмкүнчүлүгү менен бул ишти аягына чыгара алган жок. Кыргызстан акыркы 100 жылда 4 рет жазма арабин өзгөрткөн. Өткөн кылымдын башында
Кат тааныгандар араб арабинде жазган жана кыргыз тилиндеги алгачкы гезит китептер араб араби менен басмадан чыккан. Каткалар дагы араб тамгасы менен жүргөн. Совет бийлигинин орношуу менен 1928 жылдан тартып 1940 жылга чейин Кыргызстандагы кыргыздар латын арабинде жазышкан. Азыр талкууга алынып жаткан дагы бир маселе бул кыргыз тилинин кудуретин латын араби так көргөзүп бере алабы же кирилл араби эле жетиштүүбү деген талаш. Бул боюнча филология илимдеринин доктору профессор Венера Ахматова мындай деген оюн ортого таштады. Кыргыз тилинин ички мүмкүнчүлүктөрүн жакшы чагылдырат эле. Анан жанагы айтканда башка, жазганда башка маселелер келип чыгып атат. Кыйынчылыкты дагы жоюп, кыргыз тилин үйрөнө турган башка чет элдиктер үчүн, кыргыз тилин билбеген адамдар үчүн жеңилдик болот эле деген маселелер келип чыгат да. Мен жеке латын арабини өтүүнү колдойм, анткени бүтүндөй дүйнө бүгүнкү күндө жана IT технологиянын өнүгүшү, дүйнөлүк билимге интеграция болуу үчүн биз латын графикасына өтүшүбүз керек да. Венера Ахматова бул маселенин саясий өңүтү да бар экендигин белгиледи. Эсиңиздерби, Сооронбай Жээнбеков президент болуп турган учурда латын арабини өтүшүбүз керек, колдойбуз дегендей ниетин билдирген. Кийин Москвага барганда интервьюсунда болсо, жок, расмий тилге биз эч убакта тийбейбиз, ал ошол ойдон калат. Азыр анын эч кандай зарылчылыгы жок деген оюн билдирген болчу. Башка бир окумуштуу философия илимдеринин кандидаты, президенттин алдындагы башкаруу академиясынын ректору Алмазбек Акматалиев кирилден латынга өтүү кыргыз тилинин өнүгүшүнө салым кошот деген аргументтер аны ынандырбай тургандыгын айтты. Тилинин өнүгүүсүнө барандуу бир салым кошот деген бир дагы далил жок да. Далилдер кандай болуп атат бүгүнкү күндө? Кошуналарыбыздын баары өттү. Бул биринчи далил. Экинчи далил, түрк биримдигинде болсок, латында жазып атат, Азербайжанда жазып атат деген бул экинчи аргумент. Үчүнчү аргумент, латын арабин өтсөк эле жаштарыбыз батыраак сүйлөп кеткендей, англис тилин, немис тилин өнүктүрүүгө кыргыздар батыраак түшүнүп өтөт деген. Бирок бирөө дагы мындай ынанымдуу болбой атат менчи. 20 жылдай болгон бу латын арабинде. Эми 20 жылда латын араби тарых, 90 жыл кирилл эмне тарых эмес. Мен боюнча бул баягы жөн эле баягы саясатташтырып атат да. Мен жеке пикиримде муну баягы Орусия бизге бир таңуулаган сыяктуу, анан либералдык көз караштагы адамдар эле мен боюнча бир саясий максатта көтөрүп атат деп ойлойм. Филология жагынан, тил маданияты жагынан, мамлекеттик тилдин өнүгүүсү жагынан мен боюнча эч бир кажет деле жок. Кыргызстанда мамлекеттик тил маселеси талылуу бойдон келатат. Себеби Кыргыз Республикасынын конституциясында кыргыз тили мамлекеттик тил, ал эми орус тили расмий тил катары макамга ээ. Былтыр элдик курултайда Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев Бишкектеги 4 райондун атын кыргызчалатуу зарылдыгын көтөргөн эле. Буга Орусия думасындагы айрым депутаттар реакция жасап, андан көп өтпөй төрага Орусиянын Кыргызстандагы элчиси менен эки мамлекеттин ортосундагы алаканы талкууга алган. Кубат Оторбаев, Азаттык. Базардагы кымбатчылыктын себептери эмнеде? Сиз төлөгөн салык кайда кетип жатат? Өлкөнүн бюджети туура бөлүштүрүлүп жатабы? Ушул сыяктуу экономикалык жана финансылык суроолорго Азаттыктын элдик экономика түрмөгүндө жооп таап беребиз. Экономиканы татаал статистика деп ойлосоңуз, биздин подкастты угуп туруңуз. Оор темаларды жөнөкөй жана жеңил тилде чечмелейбиз. Уктуруубузду улантабыз. 20 апрелде Бишкек шаарындагы ири жол кырсыгында жабыртаткан балдардын саны 24кө жетти. Алардын бирөөнүн абалы оор бойдон калып жатат. Бул кырсык өлкөдө коомдук транспорттун жүргүнчүлөрүнүн, өзгөчө окуучулардын коопсуздугун күн тартибине чыгарды. Бул тууралуу кененирээк кийинки материалда сөз болот. 20 апрелде Бишкек шаарынан Манас аэропортуна бараткан жолдо болгон жол кырсыгында жараат алган балдардын саны 24кө жетти. Бул тууралуу Борбор калаадагы номер 3 балдар ооруканасынын башкы дарыгери Акылбек Мананов Азаттыкка 21 апрелде билдирди. Анын айтымында дагы 4 бала оорукананын нейрохирургия бөлүмүнө кайрылган. Экөөнүн абалы жакшы болгон үчүн үйүнө жөнөтүлгөн. Бардыгы стабилдүү, реанимацияда 3 бала өзүнө келди. Ошо бир бала акыбалы оор болуп турат, бирок ухудшение жок. Тяжелый бир пока держится, жакшы. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда, кырсык тууралуу кабар тез жардамга 20 апрелде саат 11:15 түшкөн.
Мананов билдиргендей, азыр бейтапканада жаткандар 2012-2015 жылдар аралыгында туулгандар. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов ошол күнү ооруканада жаткан балдардын абалын көрдү. Саламаттык сактоо министри Гүлнара Батырова жабыр тарткан окуучуларга мүмкүн болгон жардамдын баары көрсөтүлүп жатканын айтты. Биздин дарыгерлер баардык күч аракетин жумшап өздөрүнүн жардамын көрсөтүп атышат. Балдарга керек боло турган тиешелүү баардык дары-дармектер менен камсыз болушту. Дары-дармектердин баардыгы жетиштүү. Ар кандай жаракаттарды алган, сынгандары бар, мээси чайкалгандар бар, ушиб головного мозга бар. Ошол бирөө ооруп алды. Анда дагы ошол мээсинен дагы шишиктери бар, сынган жерлери дагы бар. Азыр бүт баардыгына жардам көрсөтүлүп атат. 20 апрелде түшкө жакын Бишкектен Манас аэропортун көздөй бараткан жолдо автобус менен кичи автобус кагышкан. Социалдык тармактарга тараган видеодон кырсыкка кабылган автобус кызматтык экенин көрүүгө болот. Күбөлөр автобустун артынан Go-Bus шаттлы сүзгөнүн айтып беришкен. Go-Bus бул Манас аэропортунан Бишкек шаарына чейин жүргүнчүлөрдү ташыган мамлекеттик долбоордун негизинде түзүлгөн каттам. Билим берүү жана илим министрлигинин билдирүүсүндө бул жол кырсыкка кабылган автобустун ичинде Чүй облусунун Соклук районундагы Ат башы мектеп лицей мекемесинин башталгыч класстарынын окуучулары болгон. Балдарды мектепке ташыган автобустун айдоочусу номер 4 травматология ооруканасына жаткырылган. Кырсыкка учурган балдардын биринин атасы Жергалбек Абдыраев буларды айтып берди. Лесной айылынан Ат башы орто мектебине Манаста бир 5 километр аралыгычы. Автобус менен алып барат, график мененчи. Ошо алып баратканда менин угушумча ушу биздин автобус айдаган айдоочу Дүйшөнбай эке жолдон жана Манас мектепче карап поворотко чыкканда аркы шаарга келе жаткан бусикти мен өзүм көргөн жокмун, айтып менин угушумча да ошол артынан сүзгөн деп атат. Катталган кырсык тууралуу Ички иштер министрлигинин алдындагы жол коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы толук маалымат бере элек. Ал эми автобусту сүзгөнү айтылган кичи бустун айдоочусу жана Go-Bus кызматы дагы үн ката элек. 20дан ашык бала жараат алган жол кырсыгы Кыргызстандагы адамдардын, өзгөчө балдардын жолдо жүрүүдөгү коопсуздугун күн тартибине чыгарды. Кыргызстандагы мамлекеттик мектептерде окуучуларды жеткирүү кызматы дээрлик жок. Өлкө аймагындагы балдары алыс катта окуган айыл тургундары өз демилгеси менен окуучулар үчүн кичи автобустарды сатып алып, каттаткан учурлар сейрек кездешет. Ал эми Бишкек шаарындагы жеке мектептердин көбүндө окуучуларды жеткирүү кызматы иштейт. Бирок андагы унаалар атайын окуучулар үчүн коомдук транспорт катары ылайыкташкан эмес, шаардагы маршруттук каттамдарга чыккан кадимки эле кичи бустар. Урбанист Атай Самыйбек Кыргызстандагы жол коопсуздугу бир эле окуучулар үчүн эмес, жалпы эле коомдук транспортто жүргөн адамдар үчүн да каралган эмес деген ойдо. Ал коомдук транспорт катары колдонулуп жүргөн кичи бустардын көбү жүк ташууга ылайыкташып чыгарылган унаалар экенин, Кыргызстанда айдоо маданиятынын калыптанбагандыгы да кырсыктардын көп катталышына себеп болуп жатканын айтты. Ар бир кресло, детское кресло деген болуш керек. Балдар, мисалычы, кичинекей балдарга, чоң балдарга да ар бир бала коопсуздук эмелери бар го, курулар, сөзсүз түрдө тагыныш керек. Токтоткан жерлеринде атайын токтотуу жерлери бар. Выделенки деген бар, выделенный зона деп. Анан мисалы Американ системасы аябай жакшы, эгерде поворот болгон кезде же айламада токтогон кезде, сол жагына оң жагына эч жерден дагы бир 3-5-6 метр узактыкта эч бир машина жакын болбош керек да. Бул кымбат нерсе, акча көп талап кылат. Мындай техникалык жагынан да кичине мүмкүн кыйналып калабыз, бирок өмүр жана адамдардын ден соолугу биз үчүн ар дайым приоритет болуш керек. Былтыр жыл аягында Бишкек шаарында окуучулар үчүн автобустар 5 маршруттук каттамда пилоттук режимде чыга баштаган. Бирок арадан 35 күн өткөндөн кийин долбоордун уюштуруучулары автобустар эми каттамга чыкпай турганын жарыялашкан. Жол кырсыктары боюнча расмий маалыматка ылайык 2022 жылы мурдагы жылга салыштырмалуу автоунаа кырсыктары 5,3%, каза болгондор 20,5% азайган. Кыргызстанда 1,400,000 машина бар. Ички иштер министрлигинин эсебинде жол кырсыктарынын 80% айдоочулардын күнөөсү менен байланыштуу. Түмөнбай Абдинаби уулу, Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек. Эми учкай жаңылыктарга кезек берели. Бишкектен Манас аба майданына бараткан жолдогу кырсыкта жараат алган балдардын саны 24кө жетти жана бирөөнүн абалы оор. Орусиянын армиясы Киев шаарына шахет дрондору менен чабуул жасады. Орусия 21 апрелден тартып Кыргызстандан сүт азыктарын ташып келүүгө тыюу салды.
Эл аралык темалардан Орусияда окуган казакстандык студенттин жакындары аны вагнерчилер өз катарына күчтөп жалдап Украинадагы согушка жөнөтүшкөнүн айтышты. Алар Казакстандын жана Орусиянын аскер прокуратураларында ички иштер министрликтерине кайрылганы менен жооп ала элек. 16 апрелде кошуна мамлекеттин улуттук коопсуздук комитети Орусиянын Украинага каршы согушуна катышуу фактысы боюнча 10 кылмыш иши тергелип жатканын билдирген. Сөз Айнура Жекше кызында. Томскидеги мамлекеттик университеттин студенти Казакстан жараны Маргулан Бекенов 12 апрелде согуш жүрүп жаткан аймакка жиберишти. Бул тууралуу анын туугандары берген маалыматка таянуу менен Сибирь Реалии сайты жазды. Мартта анын Томскиде эмес, Краснодар крайында жүргөнүнө катуу таң калып калганбыз. Сүйлөшкөн кызына барган эмиш. Ал кызды эч кимибиз тааныбайбыз. Териштирип отуруп, аны белгисиз бирөөлөр иш жүзүндө уурдап кетип, Вагнер тобуна жалдашканын билдик. Мен суранып атып, уулум менен Молькина деген айылда жолугуша алдым. Ал жерде кадам сайын вагнерчилердин жарнамалары илинип турат. Балам менен жакшы сүйлөштүрүшкөн жок. Аябай жүдөп калыптыр. Эч кандай келишимге кол койбогонун ырастады, деп баяндап берди апасы Альмира Бекенова. Дагы бир жакыны Дулат Бекенов 9 апрелде энеси менен кездешкенде Маргулан тамак-аш, акча сураганын, чаалыгып чарчаган, эптеп-септеп кийинип жүргөнүн Раттел басылмасына айтып берди. Анын айтымында энеси уулун араң тааныган. Аны машинага отургузуп бат эле алып кетип калышты. Күчтөп кармап жатышканы даана байкалды. Кое беришпегенинин себебин биле алган жокпуз. Альмира Маргуландын командири казакстандык экенин биле алган, деп кеп салды Дулат Бекенов. Бекеновдор Казакстан жаранын күчтөп кармап жатышканы тууралуу эки өлкөнүн аскер прокуратураларына, ички иштер министрликтерине, президенттерге кайрылганын, бирок расмий каттарга жооп алышпаганын айтышты. Раттел сайты Казакстандын тышкы иштер министрлигинен жана Москвадагы элчиликтен келген каттардын сүрөттөрүн басып чыгарды. Анда Маргулан изделип жатканы тууралуу кайрылуу Орусиянын тышкы мекемесине жөнөтүлгөнү маалымдалган. Бекеновдор муну жооп бердик деп айтыш үчүн шилтей калган кат деп эсептешет. Студенттин апасы жооп издеп Орусияда жүрүүгө аргасыз экенин айтат. Орусиялык расмий эмес аскердик Вагнер тобунун катарында Борбор Азиянын, анын ичинде Кыргызстандын жарандары да бар. Маалыматтарга караганда алар негизинен абактарда отургандарды жалдап кетет. 16 апрелде Казакстандын улуттук коопсуздук комитети Орусиянын Украинага каршы согушуна катышуу фактысы боюнча 10 кылмыш иши тергелип жатканын билдирген. Мекеме мындай маалыматты Курсив жана Кастак басылмаларына жооп иретинде таратты. Комитет урушка катышкандар 5-9 жылга чейин эркинен ажыратылышы ыктымал деген эскертүү менен гана чектелди. Кылмыш иштери ким тарапта согушкандардын үстүнөн козголгону белгисиз. Азаттыктын казак редакциясы вагнерчилердин катарына жалдангандар, ошондой эле Украинанын куралдуу күчтөрүндө согушкан бир жаран тууралуу буга чейин жазган. Новая газетанын Казакстандагы кабарчысы Вячеслав Половинка Радио Свобода менен маектешүүдө ал өлкөдө согушка жалдануу темасы маалымат мейкиндигинде анча козголбогонун белгиледи. Казахстан не различает, то есть с точки зрения какой-то человеческой справедливости. Казакстан адамдык адилеттүүлүк жагынан алып караганда ал киши жарык тарапта же караңгы тарапта согушуп жатат деп бөлбөйт. Казакстандын күч түзүмдөрүнүн көз карашынан алганда өлкө жараны кайсы тарапта согушпасын, ал мекенине кайтып келгенде сөзсүз жооп бериши керек. Бийлик дагы ушундай турумда. Биз эч кимге тийбейбиз, көп векторлуу саясат жүргүзөбүз. Тигилер менен да, булар менен да доспуз. Аймактык бүтүндүктү жактайбыз. Ошол эле учурда эч жака кийлигишпөөнү, сабырдуулукту сактоону суранабыз. Согушка барып, бул үчүн кылмыш жазасына тартыласыңар деген ойду анча кабыл алышпайт. Она, собственно, как пунктиром, и ее особо, в общем, не воспринимает. Астана согуш үчүн Москваны сындабаса да, улуттар уюмдагы добуш берүүлөрдө калыс калып жүрсө да, президент Касым-Жомарт Токаев тараптарды сүйлөшүүлөргө чакырган. Андан кийин казак бийлиги Украинанын эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жактаган билдирүү жасаган. Токаев анын өлкөсү орусиячыл жикчилдер өздөрүн ДНР жана ЛНР деп атаган түзүмдөрдүн көз карандысыздыгын тааныбай турганын айткан. Астана ошондой эле согушту согуш деп атап, Батыш Орусияга салган санкциялар сакталаарына убада кылган. Ошондой эле казактар Украинага гуманитардык жардам берип келатат. Айнура Жекше кызы, Прага.
20 апрелде төкмө акын Элмирбек Иманалиевдин көзү өткөнүнө 3 жыл болду. Бул күнгө карата акындын убондуурларын камтыган китеп жарык көрдү. Тарых музейинде өткөн самалыкта Актаңдай акындын убондуурлары жаңырып, чыгармачылыгына арналган көргөзмө уюштурулду. Иш чарага кабарчыбыз Максат Жаңгазиев дагы катышып келди. Армандуу сезимди козгоп сайрап, бир булбул. Кыргыз Республикасынын эл артисти, обончу төкмө акын Элмирбек Иманалиевдин обондуурлар жыйнагы жарык көрдү. Булбулум булбулумай аталган бул жыйнакка Актаңдай акындын 20 обондууру тексти жана нотасы менен камтылды. Ошондой эле айрым ырларынын жаралуу тарыхы да баяндалган. Китептин бет ачар аземи Улуттук тарых музейинде өтүп, ага маркум таланттын жакындары, сахналаштары, шакирттери жана окурман журту чогулду. Бул аземди музейдин фойесинде Иманалиевдин чыгармачылыгына арналган көргөзмө шөкөттөп турду. Эл акыны Элмирбек фондунун директору төкмө акын Азамат Болгонбаев обондуу жыйнакты окуу жайлар арасында жайылтуу аракети тууралуу кеп кылды. Элмирбек Иманалиевдин көп кырдуу талант экенин, көп багыттагы талант экенин элдин баары билет. Ал эми нота деген эми бул дүйнөлүк тил экен, эл аралык тил экен. Ошол нотага түшүрүп, ушул китепти жайылсакты деп атабыз. Себеби Кыргызстанда бир топ музыкалык окуу жайлар бар, жогорку окуу жайлар бар, мектептер бар. Ошолорго да бир окуу курал болуп берет эле деген оюбуз бар. Акындын арабыздан өткөнүнө туура 3 жыл болсо дагы күйөрмандарынын зор талантка болгон кусасы арбыганы байкалды. Буга зал толо келген жыкчыйма элди мисалга алсак болот. Топтолгон күйөрмандар акындын обондуурларына, поэтикалык саптарына күбө болуп, аларды аткарган өнөр адамдарын дем берип сүрөп турушту. Баягы жазма поэзия деп коебуз биз. Ошого кадимкидей аралашып, анда дагы абдан сонун ырларды калтырып кетип, акын катары айтышканда Элмирбек интеллектуалдык деңгээлин көрсөтүп кетти. 500 нускада жарык көргөн обондурлар жыйнагынын баш сөзүн эл артисти Түгөлбай Казаков жазса, нотага эл артисти Атайбек Бөдөшев түшүргөн. Ал эми дагы бир эл артисти Нурланбек Нышанов музыкалык редактор болгон. Элмирбек улуу обончу, улуу музыкант деп атасак болот. Ошол ноталарды редакциялап отуруп, айрым ырларды өзүнүн нотага түшүрүп отуруп карасам, анда албетте жаңычылдык бар, жаңы обондор. Композитор Атайбек Бөдөшев Иманалиевдин обончулук шыгында салттуулукту сактаганын айтып отурду. Биз эми музыкалык билим алдык деп коюп мал жүргөнүбүз менен биз чын эле өзүбүздүн куралыктан алсымак четтеп кетпиз. Элмирбекте карасам, ал жерде бир дагы башка дагы бурулуп кеткен жок. Ушунча Кыргыздын салттуу музыкасын ошол болсо кандай болсо мурда ошондой сактап, ошол бизге чейинки келген традицияны анан ары өзүнүн боектугун кошуп, анан ары улантууга аракеттенип. Дарыгер кайдан табамын. Иш чараны Айтыш фонду жана эл акыны Элмирбек эл аралык коомдук фонду биргеликте уюштурду. Самалыкка келген бир топ мамлекеттик жана коомдук ишмерлер, маданият өкүлдөрү Элмирбек Иманалиевдин басып өткөн жолун, артында калган чыгармачыл мурасын кеп кылышты. Анын тактысы мына китептеринде, сөздөрүндө бул түбөлүк такты. Биздин такты 5 жылдык такты. Эске салсак, 2020 жылдын октябрь айында эл артисти Элмирбек Иманалиевдин Аманат жана Актаңдагы ак бата аттуу китептери жарык көргөн. 2022 жылдын күз айында Аманат китеби казак тилинде басылып чыккан. Аны белгилүү казак төкмө акыны Айбек Калиев которгон. Китептин бет ачары Алматы шаарында өткөн. Элмирбек акындын бир тууган агасы бул саамалыкка кызмат кылган адамдарга ыраазычылыгын билдирди. Алтын жакшы сөзөргө өмүрүбүздөн өтүп кетсе элеңиктен эскерсин депчи. Ошонусундай баягы аз өмүрдүн ичинде тоор эмгек жасаптыр. Алын жетишинче эмгек жасаптыр. Ал ошону өнөрдү жерге калтырбай, мээнетин тек кетирбей ушул замандаштар ушул тааныш табылгандардын рахмат. Обончу, аткаруучу, манасчы, төкмө акын катары таанылган ар тараптуу талант Элмирбек Иманалиев 1978 жылы 17 январда Токтогул районунун Өзгөрүш айылында туулган. Айтыш өнөрүнө 1993 жылдан тартып аралашып, эл аралык жана республикалык деңгээлде өткөн бир нече айтыштарда жеңүүчү болгон. Айтыш коомдук фондунда көптөгөн жаш акындардын устаты болгон таланттуу акын 2020 жылы 20 апрелде 42 жашында оорудан каза болгон. Максат Жаңгазиев, Амантай Шакиров, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктын 21 апрелдеги кечки радио уктурууларын жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Түмөнбай Абдинабиул алып бардым. Жаңылыктарды Эленора Бейшенбек кыз айтып берсе, эфирдик пультту Максат Акматжан уулу башкарды. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Айтыңыздар маарек болсун.